урматтуу айылдар жана мырзалар, мен деген Аксы аймагынан келдик. Биз анан сиздер менен таанышып, кесиптеш болуп калдык окшойт. Ошо бири-бирибиз менен пикир алмашып, ушундай жакшы ден соолукта өзүбүз баарыбыз эле возраст экенбиз. Ошондой ден соолугубузду оңдоп жүрөйүн деп кичине маалымат берип, силер менен бүгүнкү тойду бөлүшүп кетейин деп келип калдым. Мен 2017 жылы ушул компания жаңы баштап, даже жана документациясындагы толук түптөй элек кезде булар мага информацияга Аксы жергесине келген. Анан Аксы жергесине келгенде мен Ошко кетишим керек болуп калып, мен буларды бир кызга табыштырып, тааныштырып, дайындап коюп, анан мен Ошко кеттим. Оштон 3 күндө келдим. 3 күндө келгенде, келип эле эже бияка келиң деди. Келдим. Келсем опур эл силерге окшоп аябай нары бери кирип чыгышып эле. Мен түшүнө алган жокмун. Анткени мен эчтекени укпай эле кеткенмин да. Анан келдим. Келсем ушу Айнур Арайымжанова бар экен. Дагы бир кызыбыз бар, ошол бар экен. Анан ушундай деп, биздин Аксы жергеси буларды маалыматын угуп эле кала бербестен, булар сразу эле ишти баштаптыр. Баштап 4 күндүн ичинде булар уже асты айлык алып калыптыр. Анан айлык алып калганда мен түшүнө алган жокмун. Анан эже сизге айлык чыкты дешти. Анан кийин түшүнбөй туруп эле мен 20 000 айлыгын алдым булардан. Эмнеге дегенде, себеби бул эжеге келди. Анан эжеге келген адамды биз тартып алсак, жол бар да, тартып алсак болбойт. Ошон үчүн эжени биринчи регистрация кылайлы деп мени регистрация жасаштыр. Бирок мен акча деле эчтеке берген жокмун да. Акчаны ала турган жерден алып, мени уже баштап коюп, мени айлыкка чыгарып коюшуптур. Ошентип мен ушул компанияга төлөп, ушул компанияда кирип, анан Аксы жергесинен башталган компания болчу. Ошондо Аксы жергеси болгон экен, ошо Шамалбай, Аксы, бүт баарыбыз бир тууган болгон үчүн ошо Аксыдан башталган. Ошон үчүн биз аксылык туугандар, Шамалбайлык туугандар, ушул атайын кыргыздын кызы бизге келип, ушундай жаңы ишти күттөп берип, анан ушул ден соолукту оңдоп берем деп келгенден кийин биз ушул кишилерди колдойбуз деп иштеп келип атырбыз. Анан эми иштегениме ошол 2017 жылы 7-июнда уже түптөлдү. Азыр эми документтери бар, бардыгы официальный болгондон силерге келип атыр да. Ошон үчүн биз мына баары жок деле ишти баштаганбыз. Жөн эле ушул кишилердин сөзүн угуп, кичинекейибиз агып эле, оозубуз ачылып эле анан бул ишти баштап койгонбуз да. Эми Кудайга шүгүр, Алла бар экен, эл бар экен, журт бар экен. Ушул продукцияны дагы биздин бул өзүбүздүн кыргызыбыздын эле кулуну Алтымышев чыгарып даярдап берген экен. Ушул продукцияны Кыргызстандын компаниясы кыргыз элине өздөрү сунуштап атат. Ошон үчүн бул продукцияны азыр айтып кетти. Мен деле результатка чыктым эле, результаттан айтып кетсем, мен кызым зоо бар. Жүрөгү титирейт, зообду билесиңер да. Мен өзүм медик болгон үчүн, мен ошол кызды азыр зоом уже жок. Даже УЗИдин результаты деле бар да. Ошондой. Анан мен бул продукцияны дагы бир жерин кичине айта кетсем, мен бул продукцияны 2005-тен бери билем да. Бул президент айтып кетпедиби? Мурда бир башка ат менен чыгып, кичине иштеп, анан кайра дагы зарубежге чыгып кетиптир деп. Ошол Кыргызстанга бир аз чыгарганда мен иштеп калгам. Ошол 2005-тен бери мен ушул күнгө чейин продукцияны алып, баягы нужда центрлерге берип жүргөмүн. Эч кандай тескери жагын мен уга элекмин да. Только баягы продукцияңыздан алып берсеңиз, баягы продукцияңыздан таап берсеңиз деген эле сөз болчу. Ошонун ортосунда бул компанияга кирип калган үчүн мен азыр аябай кубанычтамын. Ошто мен ушул компанияга кирип иштегениме. Ошон үчүн көңүл бурганыңыздарга рахмат. Анан келгиле, чогуу иштешели, чогуу дос болойлу, жора жолдош болойлу, катташайлы дегендей.